Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Waftah lana wa ilmik wa anshur alayna khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly bir tug'anдар, Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu ta'andıq. Al-hubbu fil Qur'an, Qur'anдағы сүйүү эмгегинен бүгүн 4-дарс. Өткөн сабагыбызда ошол инсандын Аллага болгон эки сүйүүсү тууралуу кеп болгон. Бирөөсү инсандын аракети жок, Кудай Тааланын рухуна салган ал-мисак деле. Экинчиси инсандын аракети аркылуу ошол сүйүүсү өсүп отурат. Анын бир канча жолдору бар дегенбиз. Ошол биринчиси Кудай Тааланы көп зикир кылуу, аны эстөө, Кудай Тааланы мени көрүп турат деген ихсан, муракаба сезимди алып келүү. Анын эң эффективдүү жолу ар бир жакшылык сыйды ошол сый ээси болгон Алла Таалага байлаганга көнүгүү деп. Экинчиси болсо арам нерселерден, арам оокаттан, арам рызкыдан, арам нерселерден алыс болуу дегенбиз. Үчүнчү жол болсо солих адамдар менен чогултуруу. Солих адам дегенде жөнөкөй баягы жүрөгүндө бирөөгө кек сактабаган, аруу ниеттүү мындай бир жакшы адамдар болот го, ошолор менен чогултуруу, аларга Аллахтын келген рахматына, аларга Алланын рахматы келип турат андай адамдарга, ошого дагы бир туш болуп калуу, анан алымдар менен чогултуруу. Солих адамдар дегенди экиге бөлүп караганбыз. Жөнөкөй карапайым калп, алардын илиминен таянбайбыз, алардын ошол жакшы сапатына таянып, ошол себептен Алланын рахматы келет, ошого туш болуп калуу. Экинчиси алымдар менен чогултуруу. Болгондо дагы роббани болгон, Кудайдан корккон, Кудай болгон сүйүүсү, дүйнөгө болгон сүйүүсүнө үстөмдүк кылган бир захид устаздар менен чогултуруу дегенбиз. Анан ушул жолдор аркылуу Кудай Таалага болгон пенденин махабаты артат экендигин айтканбыз. Анан ошол инсандын Аллага болгон сүйүүсүнөн мөмөлөр чыгат дегенбиз. Мөмөлөр байлайт. Биринчиси Кудай Таалага болгон сагыныч, ага жолугууга болгон сагыныч болот дегенбиз. Адам ошол өлүмдөн коркпой калат, өлүмдү сүйүктүсүнө жолуктура турган бир ортомчу катары билгендиктен аны бир өөн карабастан кош келдиң дей тургандай бир жашоо жашап калат. Экинчи мөмөсү болсо Кудай Таалага зикир кылууну, аны эстөөдөн рахат алып калат, руханий рахат алып калат, аны эстегенден руханий лаззат ала турган болуп калат. Үчүнчүсү пенделерге, Кудай Тааланын макулуктарына, жандыктарына мээримдүүлүк назары менен карап калат. Анткени алардын бардыгы Аллах Таалага таандык, Алла Тааланын санаты, Алла Тааланын чыгармалары, Алла Тааланын пенделери болгондуктан аларга бир боорукерлик менен карап калат. Анан эң аягында ошол аль-бугду филла, Кудай үчүн жек көрүү, Кудай үчүн жаман көрүү дегенде аякта калат десе, аны түшүндүрүп берген аяттан баягы Лут алейхиссалам инни ли амаликум минал калин, өз коомуна айтып атат, мен силердин амалыңарды жаман көрдүм, мен силердин амалыңарды жек көрдүм. Деди инни ли заватикум минал мубгидин, мен силердин затыңарды, силерди жаман көрдүм деген жок, анын амалын жаман көрдү. Ошол Алла үчүн жаман көрдүн, анын адамдын өзүн жаман көрбөш, анын кылып аткан ишин, кылыктарын, кесиптерин жаман көрүш деп түшүндүргөн. Бүгүнкү тема пенденин Аллага болгон махабаты, бул максат, мүдөө, бир максатка жеткире турган ортомчу себеп эмес. Буга чейин Алланы жакшы көргөндө мондай мөмөлөр чыгат деп айтты да. Ошол мөмөлөрдү айтканда адамга ушундай ой келип калышы мүмкүн. Анда ошол мөмөлөр максат турбайбы? Бул сүйүү болсо ошол мөмөгө жеткире турган бир ортомчу турбайбы деген ой келип калышы мүмкүн. Мындай эмес дейт. Ал мөмө береби, бербейби? Алланы сүйүш затында максат деп атат да. Анткени себеби инсандын Аллага болгон махабаты Аллах үчүн инсандын мойнундагы бир ак экен. Аны болсо Алла Тааладан инсанга келип аткан чексиз жамгырдын санынчалык санап бүткүс болгон белектер, неаматтар, сый, ушунун баардыгы аны важип кылат экен. Ошондуктан бул сүйүү берген мөмөлөр, натыйжалар ошол махабат затында максат эмес, ошол мөмөлөр максат дегенди туюндурбайт дейт да. Ал назарга илинбейт дейт. Мисалы даарат алыш бул ортомчу себеп, намаз окуш максат да. Азгарындай Алла Тааланы жакшы көрүш максат, жанакы натыйжалар, мөмөлөр ошол жакшы көргөн улам келип чыккан бир мөмөлөр, түшүмдөр да. Ошондуктан ал түшүмдөргө каралбастан, назар салынбастан ошол сүйүүнүн өзү максат кылынат. Болбосо мындай болуп калат да.
эгерде ошол сүйүүдөн келип чыккан мөмөлөрдү максат дей турган болсок, сүйүүдөн кандай мөмөлөр келип чыкты? Кудай таалага жолуккусу келип калат, өлүмдөн карабай калат, сүйүктүүсүнө жолуктура турган бир ортомчу катары көрүп калат, аны эстегенден рахат алып калат, Алланын макулуктарына мээримдүүлүк назары менен карап калат деген бир натыйжалар, мөмөлөр чыкты да. Анда ошол мөмөлөрдүн өзү максат, сүйүү болсо ошол мөмөлөргө жеткире турган бир себепчи, ортомчу дей турган болсок, анда мындай болуп калышы мүмкүн да. Ошол натыйжалар башка бир жол менен ишке аша турган болсо, анда Алла таалага болгон махабат зарыл эмес болуп калышы мүмкүн дейт да. Ошондой натыйжа чыгып калат. Мисалы, ошол эле натыйжаны башка бир жолдор аркылуу ишке ашырса мүмкүн боло турган болуп калса, мисалы, адамда Кудай тааланын болгон бир коркуу сезими аркылуу ошол мөмөлөр чыгып кала турган болсо, анда Аллага болгон махабатка муктаждык калбай калат деген бир натыйжа чыгып калат. А болбосо, бул Кудай таалага болгон кулчулукта бул махабат ажырагыс бир түшүнүк дейт да. Анан дагы пенде, биздин акыйдада ушул нерсени билишибиз керек. Инсандын Раббиси менен болгон алака байланышы инсандын Аллага болгон махабатын талап кылат. Ушунчалык деңгээлде, эгерде анын жазасына туш болоорун биле турган болсо дагы, жана анын дүйнөдө кылган курбандыктарын, жакындыктарын, ага жетем деген умтулууларын Кудай таала текке кетире тургандыгын биле турган болсо дагы, пенде менен Алланын ортосундагы алака байланыш Аллага болгон махабатты талап кыла берет да. Мисалы, пенде менен пенденин ортосундагы алака байланышта сага жамандык кыларын биле турган болсоң, сенин эмгегиң текке кетире турганын биле турган болсоң, аны жакшы көрбөйсүң да эч качанчы. Алла менен болгон алака байланышта Аллах сени эртең кыяматта азаптайт деп ошол нерсени бир билип кала турган болсоң дагы, эртең күнү сен дүйнөдө кылган жакшылыктарыңды Кудайым кабыл кылбайт, текке кетирет деген нерсени билип кала турган болсо дагы, мындай болгон чакта дагы сен Кудай тааланы сүйүүңдү, Алла менен Раббинин ортосундагы алака ушуну талап кылат десе, кимдирөөнүн акылына сыйдыра албай, муну өөнкөрүп, кантип ушундай болсун, мени дүйнөдө кылган кызматтарым баарын текке кетирсе, мен кылган жакшылыктарымдын баардыгын кабыл кылбаса, тескерисинче мага жаза берем деп айтып аткан болсо, эч бир жүйө эле себеп болбостон туруп, анан кантип ушундай болсун деп кимдир бирөө бул исламдагы нерсени сиңире албай ушундай бир суроо бериши мүмкүн. Жооп болсо, менин кызматымды текке кетирсе, анан жүйөлү себеп болбой туруп мага зулумдук кылса деген сөз, бул деген өзүңдүн классыңдагы, өзүңдүн тибиңдеги өзүң сыяктуу пенделер менен болгон алака байланышта бул сөздөр жарашат дейт да. Кудай таала менен пенденин ортосундагы алака байланыш бир класстагы адам менен адам ортосундагы, бир типтеги эки жандыктын ортосундагы байланыш эмес. Бул кожоюн менен кулдун ортосундагы, жаратуучу менен жаралуучунун ортосундагы, падыша менен анын кол астындагы бир кулдун ортосундагы байланыш да. Болгондо дагы кожоюн менен анын мүлкүнүн ортосундагы байланыш да. Биз Кудай тааланын мүлкүбүз, Кудай тааланын санатыбыз, ал затка таандык нерсебиз да. Кожоюн өз мүлкүндө каалагандай иш кылат. Аны кааласа кесет, кааласа бырчылайт, кааласа оңдойт, кааласа түзөйт, өзү каалагандай иш кылат. Бир кожоюнга өз мүлкүндө сен мындай кыл, тигиндей кыл дегенге эч кандай бир укугубуз жок да, мындай логика менен алып караганда деле. Анысы кандай, биз Кудай тааланын мүлкүбүз. Өз мүлкүндө Кудай таала каалагандай кылат, кааласа кечирет, кааласа азаптайт. Ошондуктан биз Кудай таалага важип кылып, сен бизди кечиришиң керек, сен биздин кызматыбызды кабыл алышың керек, бизге сыйлык беришиң керек дегенге биздин укугубуз жок. Анткени биз Кудайдын мүлкүбүз. Куранда Алла таала айтып атат: ла юсалу амма яфалу ва хум юсалун. Кудай таала кылган иши тууралуу эч кимден суралбайт дейт. Кудай таала кылган иш тууралуу суралбайт дейт. Эч ким Кудай тааланы суракка алып, сен эмнеге мону мынтип койдуң, мону эмнеге моундай кылбадың деп суракка ала албайт. Анткени ал өз мүлкүндө иш кылып атат. Адам өз мүлкүндө бир иш кылып атканда, анын мүлкүнө сен кийлеше албайсың да. Бирок пенделер, Алладан өзгө бардык маклуктар, пенделер, алар кылып аткан иштери тууралуу суралат дейт. Бул тууралуу Бадиузаман Саид Нурси рахимахулла дагы ошол тагдыр темасында айтат. Мисалы дейт, бир өтө таланттуу, чебер бир кийим тиккен бир адамды модель кылып жалдап келет дагы, ага акча төлөйт дагы, анын убактысын сатып алат. Сен мага модель болуп бер, мен кийимдеримди сага кийгизип, өзүмдүн санатымды көргүм келет депчи. Анан баягы модельге тиги таланттуу тикмечи кийимин кийгизет, муну кийгизет, тигини кийгизет, чечтирет, ары бас дейт, бери бас дейт, кыскартат, узартат, ушинтип неметет. Анан аркы модель адам айта албайт да, мына кийим мага жаккан болчу, эмне эле кайра чечтирип атасың, могул кийимди бул жерин эмне кыскартасың дей албайт да. Анысы кандай, биз Кудай тааланын мүлкүндө болгондон кийин биз Кудай таалага пендедегидей силер айта албайт экенбиз. Анткени ал өз мүлкүндө каалагандай иш кылат, ал мүлкүндө нерсе тууралуу суралбайт, биз суралабыз. Бул суроону берген адам
мындай бир этираз кылып, мындай бир кабыл сиңире албай аткан адамдын айтайын дегени мында жатат дейт да. Жараткан Алла Таала демек өзү каалаган адамды азаптаганга акылуу болгон болсо, анан чындап эле ошентиш реалдуулукта анын кудуретинде ишке аша турган нерсе болсо, анда бул инсандын Алладан коркусун жаратат да. Ал эми кимдир бирөөнүн күчүнөн, бирөөнүн жазасынан корко турган болсо, анда ага жүрөгү менен жүрөгүндө сүйүү менен ага багыт, жүрөгүндө ага сүйүү менен карабайт дейт да. Бул баягы философский ойго малынган адам дүйнөдөгү бир адамдардын ортосуна алака байланышка салыштырып айтып атат да. Анткени себеби сүйүлгөндөн коркуп болбойт. Сүйүлгөндө только сүйөсүң, андан коркуп болбойт деп атат. Эгерде андан корко турган болсо, анда алар жүрөгүн ага бербейт, андан качат, аны сүйбөйт деп ушундай сөздү айткысы келип атат дейт да. Баягы Али Джифри хафизахулло Ахлул Бейттен болот, чоң сопу. Ошол адам бир видеосу бар. Ошол видеосунда айтат, Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахулло менен Францияда болуп калдык дейт. Бир неме болду дейт. Чоң бир жолугушуу болду дейт ошол Франциядагы мусулмандар менен. Балким мусулмандар бар, мусулман болоюн дегендер бар, же мусулман эместер бар, айтор Францияда болуптур да. Анан ошол жерде Кудай Таалага болгон сүйүү жана андан болгон коркуу. Негизи биздин акыйда ушунда турат го. Кудай Тааланы жакшы көрүш керек, анын мээринен үмүт кылыш керек, ошол эле мезгилде андан коркуш керек. Экөө мындай чогуу кетиш керек, балансировка болуп кетиш керек. Анан ушундай тууралуу кеп кылганда аябай бир таасирлүү баян болгон экен. Али Джифри айтат, котормочу да кыйын котормочу экен дейт. Баягы мындай тигин сүйлөгөнүн которуп элге бере алды дейт да. Ушундай бир эмоционалдуу бир чогулуш болду. Элдер көздөрүнө жаш алып ыйлады дейт. Кийин анан сабак бүткөндөн кийин баягы конок кылып тоскон адамдын бөлмөсүнө бир аял эшик такылдатып келди дейт. Ошол Франциядагы мындай аттуу баштуу көзү мындай көрүнүп калган чоң бир аялдардан экен да. Анан ыйлап алган баягы баянга таасирленген. Анан Мухаммад Саид Рамазан Бути да суроом бар эле уруксат берсе дейт. Анан келип анан суроо берет. Сиз бүгүн сабак бердиңиз, өтө таасирлүү болду, бирок бир нерсе менин акылыма сыйбай атат. Биз сүйүү дегенде бир гана жакшы көрүү деп билебиз. Андан коркуу деп такыр билбейбиз. Биз сүйгөн адамыбыздан, сүйгөн нерседен эч качан коркпойбуз. Сиз сүйүү деген коркунуч менен кошо айкалыш керек деп атасыз. Муну кантип сыйдырса болот, кантип түшүнсө болот дегенде, Рамазан Бути бул сөздү укканда аябай ыйлап, үнү коргулданып баягы жооп бере албай калды. Анан өзүнө келгени айтты дейт да. Ошол сүйүктүүмдүн сүйүүсүнөн айрылып калам деген коркунуч менен болгон сүйүү дейт да. Сүйүктүүмдүн мага болгон сүйүүсүнөн мен кол жууп калбайын деген коркунуч менен болгон сүйүү деп жооп берген дейт да. Бул жерде жооп берип атат. Ооба, сүйүү менен коркунучтун ортосунда, адамдардын ортосунда алака байланыштала турган болсок, мындай дал келбестик бар. Бири-бирине айкалышпайт, экөө бири-бирине терс, карама каршы. Бул пенделердин ортосундагы алака байланышта экөө бири-бирине карама каршы дейт да. Анткени себеби сен сага зулумдук кылам деген бир залымдын анын күчүнөн, жамандыгынан корко турган болсоң, албетте анда сен андан качасың кимге? Сени коргой турган, сага адилеттүүлүк кылып, сага мээримин төгүп, сени кучагына ала турган бирөөнү көздөй андан качасың дейт да. Ал эми бул жерде инсан Кудай Тааланын кудуретин билет, Кудай Тааланын күчтүү экенин билет, Кудай Тааланын жаза берип кое тургандыгын, атүгүл тозокко салып кое тургандыгын инсан билет. Бул нерсе ошол Кудай Тааланын бул күчтүүлүгүнөн, кудуретинен, жаза берип коюусун билгендиги аны бир жерге качуусун шарттайт да. Мындай табият ушундай эмес, бирөөнүн залымдыгынан корксоң, бирөөнүн күчүнөн корксоң, бирөөнү көздөй качасың да. Сени коргой турган бирөөгө качасың, сага адилеттүүлүк кыла турган, сени кучагына турган, же сени коргой турган бир жерге качасың да. Анда сен Кудайдан коркуп атсаң, жазасынан коркуп атсаң, тозогунан коркуп атсаң, анда бул дагы адатта сени бир жерге качууга түртөт, же болбосо бирөөгө качууга түртөт дейт да. Эми биз Кудай Тааладан кимге качабыз, каяка качабыз дейт. Албетте биз бул жерде Кудай Тааланын каарынан, Кудай Тааланын кайры эле мээримине качабыз. Аллаху мини аузу бика минк. О Кудай, мен сенден, сени менен пана тилейм. Оби муакабатика, обин муакабатик, би муафатик деп келет, сенин жаза берүүңдөн кайра сенин аманчылык берүүңө, сенин каарыңан мээримге качам деп кайра пайгамбар өзүнүн дубаларын үйрөтүп атпайбы? Демек биз бул жерде албетте Алла Тааланын күчүн, кудуретин билип корккондон кийин
ал жерден бир жерге жана бирөөгө качыш керек болуп калат. Анда кайра эле Алла Тааланын мээримине, Алла Тааланын ырайымына, анын боорукердилигине ошону көздөй качабыз дейт да. Демек биз бул жерден билишибиз керек, Кудай Тааланы сүйүш дагы затында максат, Кудай Тааланы коркуш дагы затында максат. Кудай Таала Куранда өзүнө болгон сүйүүнү да талап кылган, өзүнө болгон коркууну дагы талап кылган. Кудай Тааладан коркуп, кайра анын мээримине баш калкалайбыз. Кудай Тааланын каарынан коркуп, кайра анын ырайымына баш калкалайбыз. Экөө тең затында максат, экөө тең ортомчу себепчи эмес. Бир максатка жетиш үчүн экөө тең максат. Алладан коркуш максат, Алладан жакшы көрүш дагы бул затында максат. Эми экинчи тема, Кудай Таалага болгон махаббат күнөөгө такыр түшпөш керек деген нерсени шарттайбы? Такыр күнөө кылбаш керек деген нерсени шарттайбы Кудай Таалага болгон махаббат десе? Биз айттык дейт, инсандын Алла Таалага болгон сүйүүсүнүн мөмөлөрүнүн эң чоңу жана эң биринчиси ошол сүйүктүүнү ээрчүү, анын буйруктарына багынуу менен, анын тыюуларынан тыйылуу менен. Бул эң биринчи мөмөсү дегенбиз да. Эми ошол нерсе сүйүүчүнүн, яни пенденин такыр күнөөлөргө, каталарга түшпөштүгүн шарттайбы десе, буга так даамай жооп бул суроого айтабыз дейт. Бул жерде о Кудай, мен сени Раббим деп тааныдым, мен сени жакшы көрдүм, сен мага чексиз жакшылыктарды, неаматтарды берип атасың. Эми мен сенин буйруктарыңа багынам, тыюуларыңа тыйылам деген баяат бар да, ант бар. Орусча присяга деп коет. Но ошол анттын садык болуусу шарт экен да. Ошону айтып атат. Анткени себеби реалдуулукта, иш жүзүндө аны ишке ашырууда Кудай Таала пенденин жан дүйнөсүнө орноткон алсыздыктан улам аны аткарууда мүчүрүштү кетирип коюшу толук ыктымал. Бирок жүрөктөн чечим чыгарып атканда элечи, боо буйругун аткарам, боо буйругуну аткарбайм, боо жаккан жок, мунаусунан тыйылам, моунусун мен таштай албайм, мен муну кылам деп чечим чыгарып аткандагы жалгандык бар да. Ошол чечим чыгарып атканда чынчыл болуштукту талап кылат экен Кудайдын сүйүүсү. Чечим чыгарып атканда алсыздыгыңды, нафси кумаркаалоорго алданарыңды, шайтан келип утуп кетерин, ошонун баардыгын көңүлгө албайсың. Чын жүрөктөн о Кудай, буйруктардын баарын аткарам, баардык арамдардан тыйылам деп ошол азима, чечим чыгып атканда ошол чечимдин садык, чынчыл болуусун шарт кылат экен Алла Тааланын махаббаты. Ал эми баягы Кудай Тааланын нафсисине Алла Таала алсыздыкты орноткон, жана жин шайтандар, инсан шайтандар ага дайым чабуул коюп турат. Анда жаныбардык сезимдер бар. Мына ошолордун чабуулунан улам инсан канчалык аракет кылбасын болбой эле каталарга түшөт экен да, иш жүзүнө келгенде. Бирок жанакы чечиминде болгону чынчыл болуш керек экен. Ушул жер түшүнүктүү болдубу? Демек инсан Алла Таалага болгон махаббатында чынчыл болушу мүмкүн, чечиминде чынчыл болушу мүмкүн, шариятта өкүмдөрүн аткарууда. Бирок Кудай Таала анын жан дүйнөсүнө орноткон алсыздык аны күнөөлөргө түшүрүп коюшу мүмкүн. Түгүл фавахиш, чоң күнөөлөргө, уят нерселерге да алып барып коюшу мүмкүн. Сахих риваяттарда келет, бир сахаба болгон экен, аты Нуайман болгон экен. Пайгамбарыбызга бир канча жолу арак ичкенди үчүн алып келинген экен дагы, анан шариаттагы хат, баягы арак ичкенде жаза берилип, далына канча 80 камчы урулат да. Ошондой бир жаза берилген экен. Бир эмес 2-3 жолу алып келинген экен. Бир жолкусунда бир адам баягы адамды караганга жетишип калган экен да. Канча жолу келдиң пайгамбардын алдына арак ичип алып, вообще бетиң жок экен, андай мындай деп, эми кандай деп каргаганын Аллах билет. Кыскасы каргаган экен да, ланат айтып ийген экен. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айткан экен: "Эй баланча, ла таланху, сен муну каргаба. Фа иннаху юхиббуллаха ва расулу", анткени бул Аллахты жана анын элчисин сүйөт деп атат. Караңыз, субханаллах, сахаба пайгамбарыбызды жакшы көрөт, Алла Тааланы жакшы көрөт. Бирок жан дүйнөсүндөгү жанакы алсыздыкка эрки жетпей калып атат, күчү жетпей калып атат. Ар кандай да ар ким сыйлап элес, ар кандай ушундай. Сен муну суроо бериши мүмкүн дейт да. Анда Кудай Таала эмне себептен бул пендени күнөөгө мындай дуушар кылып койгон? Эмнеге өзүн жакшы көрөм деп аткан пендесин жакшы көрүүдө чечиминин чынчыл экенин, о Кудай, буйруктарыңды толук эле аткарайын деп турам деп, ошол чечиминин азиметинин чынчылдыгын көргөзүп аткан пендесин эмнеге Кудай Таала мындай күнөөлөргө дуушар кылып койгон деп суроо бериши мүмкүн. Бул жерде жооп
бул сурооңо Кудай Тааланын чоң бир даанышмандуулугу бар дейт. Инсанды ушундай бир күнөөлөргө дуушар боло тургандай кылып Кудайдын жаратып койгондугунда чоң бир даанышмандуулук бар. Сөздүн тоготер жери бул даанышмандуулукту баянdoодо мындай: инсан Кудай Тааланын ыраазычылыгына бир гана сүйүү менен жетпейт дейт. Ошол сүйүүнү коштогон, аны эри шаркак менен аны менен чогуу жүргөн, инсандын жан дүйнөсүндө Кудай Таалага жалбарган кулчулук сезими болуш керек экен. О Кудай, мен ушунчалык алсызмын, сенин бир алсыз бир пендеңмин, сен улуу кудуреттүүсүң, сага муктажмын деген Кудай Таалага болгон бир муктаждык, Кудай Таалага болгон бир жалбарган, ага болгон бир өзүнүн төмөндүгүн, алсыздыгын сезген, ошону чагылдырган кулчулук сезим Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүүдө тиги махабат менен чогуу айкалышып кетиш керек экен, эри шаркак кетиш керек экен. Кудай Таала болгон махабаттын булагы инсандын денесинде бул жүрөк, бардык сезимдери менен кошо ошол Аллага болгон махабаттын булагы инсандын денесинде жүрөк болгон болсо, ал эми Кудай Таала болгон кулчулуктун адамдын денесиндеги орнотулган булагы бул алсыздык. Махабаттын булагы жүрөк инсандагы, Кудай Таала болгон кулчулуктун булагы бул адам денесиндеги алсыздык. Мына ошол алсыздык ошол Кудайдын түз жолунда кетип баратып, кээ бир каталарга түшүүгө себеп жаратат, же болбосо анын буйруктарын толук аткаруудан бир алсыздыкты жаратат. Ошентип бул пенде Кудай Тааланын махабатына жетүүдө ушул алсыздыгында бир аз бир кыйынчылыктарды тартат. Анан буну менен натыйжада Кудай Тааланын алдында өзүн төмөн сезип, өзүн күнөөкөр сезип, өзүн бир бушайман сезип, о Кудай, сенин алдыңда сенин махабатыңа арзый тургандай, айткан сөзүмө дал келе тургандай иш кыла албай атам. Сени сүйөм дегеним деген, бирок иш жүзүмдө ага тескери иш кылып коюп атам, о Кудай. Сени сүйөм деп коюп күнөө кылып коюп атам, буйруктарыңды аткара албай калып атам деп анын алдында ушундай бир өзүн бир кедей, байкуш, төмөн экен сезимдерин моюндоосу бул аны кайрадан ошол сезими жанагы сүйүүгө ылайык дагы даражаларга көтөрүп жиберет экен да. Бул мен деген сыдыктар бул жолсуз Кудай Таалага жеткен эмес дейт. Анткени себеби мен достаточно жетиштүү ибадат кылып койдум, мен ибадатымда чек жок, мен ибадатымда кемчилик жок деген бул ужуп да, текеберлик да. Пенде ар дайым өзүнүн ибадатында кемчилик бар экендигин билип туюп туруш керек да. Эгерде Кудай Таала ошол Кудай Таала болгон кулчулукта ушул алсыздыкты, кулчулуктун ажырагыс бир бөлүгү кылып койбогондо жараткан Алла Таала, тек гана махабаттын өзү калганда, ушул кулчулугун Кудай Таала алсыздык менен кошо айкалыштырып, ажырагыс бир бүтүн кылса алды да, ошол кулчулугунда ушул кемчилик болбогондо, кумчулугу идеальный болгондо, пенденин Аллага болгон ибадаты, Аллага болгон пендечилиги сонун жүзмө жүз болгондо, анда Кудай Таала болгон сүйүү пендени ушундай бир шаттыкка жетелеп кетмек, шаттыкты көздөй алып кетип калмак, ушундай бир мастыкка алып кетип калмак, ушунчалык бир жар салууга алып бармак. Ал өзүнүн Кудай Таала болгон сүйүүсүнүн ушундай бир толук кемелдигин жар салыш үчүн, о Кудай, бардык кыйынчылыктарымды көтөргөнгө даярмын, бардык сыноолорумду көтөргөнгө даярмын, бардык машакаттарымды сенин жолуңда, сенин сүйүүң жолунда бардыгын татканга даярмын дегендей бир мастыкка, ушундай бир жар салууга түртүп коймок дейт да, баягы кулчулугунда алсыздык болбогондочу. Ошентип баягы Кудай Таала болгон кулчулук сезими ушул анын жан дүйнөсүндөгү жалындаган махабаттын немесинде, жалынында көбүрөөк көрүнбөй калмактагы. Бул тууралуу имам Кошейри өзүнүн рисаласында айтат. Солихтерден бирөө мындай деп Кудай Таалага дуа кыла беришкен да: "Валайса ли фи сивака костун", о жараткан, менде, жан дүйнөмдө, жүрөгүмдө сенден башка эч кимге болгон максатым жок. Менин бир гана максатым бар. Байлык эмес, мансап эмес, аял эмес, ал эмес, бул эмес, тигил эмес. Менин жүрөгүмдө бир гана максат, мүдө бар, ал сенсиң, о Кудай. Андыктан факайфама шита фантахинни, кандай кааласаң мени сынагын, о Кудай деген экен да. Дегенде Кудай Таала баягы пендени ушундай бир оору менен сынаган экен, зарасы чыкпай калган экен. Сабыр кылып, сабыры түгөп, аягында базарга барып, колуна конфеттерди алып алып, халваларды алып алып, ойноп жүргөн күнөөнүн даптептери жазыла элек жаш балдарга барып алып, аларга конфет таркатып, халва таркатып, Кудай Таала үчүн мынау жалганчы абакеңерге дуа кылып койгулачы.
Кудайга дуа кылгылачы могу жалганчы аба кеңерге деп жаш балдарга конфет таркатып ошолордун дуасын талап кылган экен да баягы адам. Мен айтамын дейт Мухаммад Саид Рамазан Бути, бул адам азыркы болгон окуядагы адам Аллага болгон сүйүүсүндө жалганчы болгон эмес. Аллага болгон сүйүүсүндө туруктуу болууга жана анын сыноолорунда сабырдуу болууга жана туруктуу болуудагы чечиминде дагы жалганчы болгон эмес. Болгону ошол Кудай Таала болгон махабатынын жалындаган оту, шаттыгы аны ошол убакта алсыздыгын унутуруп койду. Күчсүздүгүн унутуруп койду. Бир байкуштугун унутуруп койду. Өзү алыс экенин унутуп калды. Кудай Тааланын сыноосуна чыдай албайт экендигин, жанакынтип жар салып, любой сыноongду бер, мен аны көтөрө алам дегидей сыноолорго чыдай албайт экен алсыздыгын ошол сүйүүсүнүн жалындаган оту унутуруп койду дагы. Ошентип баягы пенде, ошентип баягы тооба кылды да. Бул ошондуктан баягы кулчулук өзүнүн алсыздыгын билүү, сүйүү менен кошо айкалышып кетиш керек деп атат да. Болбосо адам ушундай бир мастыкка алып барып коет деп атат. Инсандын жүрөгүндө Кудай Таала ушундай, инсандын денесинде Кудай Таала ушундай бир жүрөктү белек кылып берген, эң ыйык болгон сүйүүнү батыра алат. Яни эң ыйык болгон сүйүү Аллага болгон сүйүүнү инсан жүрөгү менен батыра алат. Ошондой эле анын жан дүйнөсүндө ушундай бир рухту берген Кудай Таала, ал руху менен Кудай Таалага болгон махабатты кучагына батыра алат. Демек инсандын жүрөгү, инсандын руху Кудай Таала болгон махабатты батыра ала турганда ушундай бир кенен рух, кенен бир жүрөк берип койгон Кудай Таала, Алла Таала пендеге. Ошол эле мезгилде Алла Таала анын затына алсыздыкты, күчсүздүктү орнотуу менен сынап койгон. Мында дагы чоң бир данышмандуулук бар. Качан ошол Кудай Тааланын буйругун толук кемел өтөймүн деп пенде жолго чыкканда, ошол мезгилде анын алсыздыгы, анын күчсүздүгү дагы жолго чыгат. Ошентип Кудай Таалага болгон кулчулук сезими дагы майданга чыга келет. Ошол мезгилде сүйүүчү анан сүйүктүүсүнө даттанат. Яни ал пенде Аллага даттанат. Ал пенде Алла Таалага алсыздыгына даттанат. О Кудай, сенин улуулугуңа ылайыктуу кудур эме ибадат кыла албадым. Баягы дуаларда келет го. Ма'абаднака хакко ибадатика я мa'буд. Эй ибадатка ылайыктуу болгон зат, сага ибадаттын акысын бере турганчалык деңгээлде ибадат кыла албадык. Ма'руфнака хакко ма'рифатка я ма'руф. Эй таныла турган зат, сени марифатыңа ылайык сени тааный албадык деп неметип атпайбы? Өзүнүн алсыздыгын жар салып атпайбы? Ошентип Кудай Тааладан анан ага болгон махабатын даба кылып, ошол жолдо акыларын, милдеттерин толук өтөдө Кудай Тааладан мүмкүнчүлүк берүүсүнө жалбырып суранат. Ошентип анын пендеге жалынып жалбаруусуна Кудай Таала баягы чындап сүйөм деди да. Азиметте, чечимде, мен сени жакшылап, мен сени жакшы көрөм. Андыктан сенин буйруктарыңды толук аткарамын, тыйыларыңан толук тыйыламын деп садык чечим чыгарды. Бирок садык чечим чыгарганы анын жан дүйнөсүндө орнотулган алсыздыктан улам төп келбеди. Реалдуулукта ага ылайык иш кыла албады. Буйруктарын толук аткара албады, тыйыларынан толук тыйыла албады. Ошондо өзүнүн алсыздыгын билип, о Кудай мага жардам бер. Айин ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Сага ылайыктуу эстегенге, зикир алганга жардам бер, о Кудай. Кечээ сага жакшы ибадат кыла албадым. Нафсиме каршы жардам бер. Я хай я койюм хадисте дуаларда келет, пайгамбар. Я хай я койюм, ой тирүү зат, эй аламдарды башкарган зат. Аслихли я хай я койюм бирахматик астагис, мээримден үмүт кылам. Мени өз нафсиме таштай көрбөгүн. Көз ачып жумгачалыкта таштай көрбөгүн. Өз нафсиме таштасаң мен бат эле ойрон болом деп ошол жолдо алсыздыгын туюп билип Кудай Таалага даттангандыгына ошол садык чечимчелик сооп алып кете берет дейт. Садык чечиминчелик, садык иш, ибадат кылыш керек эле да. Бирок ошо садык ибадат кыла албай, анын ордуна ибадаттагы кемчилигин, катасын моюндап Кудай Таалага жалбарып кечирим сурагандыгы ошол ибадаттагы кемчилигин түздөп, ошол чынчыл чечимине шайкеш сооп алып берет дейт да. Түшүнүктүү болдубу бияга? Мындай бир узун сүйлөп
бирок кыска тамай сүйлөй албайчы, узунураак сүйлөп койдум окшойт. Демек, натыйжада пенде Кудай Тааланын ыраазычылыгына эки канат менен учат дейт. Бирөөсү сүйүү канаты менен учат, экинчиси Кудай Таалага ошол жан дүйнөсүнө орнотулган алсыздык сезимин туя билген кулчулук канаты менен учат дейт. Бир жагында алсыздыгын билген кулчулук канаты болуш керек экен, бир жагында Кудай Таала болгон сүйүү канаты болуш керек экен. Экөө айкалышканда Кудайды көздөй ошондо жете учат дейт да. Экөө бирөөнөн бирөө муктаж, бирөө бирөөнөн беймуктаж эмес дейт да. Кулчулук сүйүүдөн айрылса болбойт, сүйүү да кулчулуктан айрылса болбойт. Экөө тең жаңылыштык алып барат дейт. Дагы муну ачыгыраак баяндашта мен ошол Хикамул Атояга берген шархыма кайрылып айтайын дейт. Инсандын жан дүйнөсү баягы сүйүүсү менен улуу аламды көздөй умтулат экен. Ошол эле мезгилде адамдын жан дүйнөсүндө айбандык, жаныбардык сезимдер бар. Жаныбарлар деле курсак дейт да, бул жаатында орток сезим болуп атпайбы? Көбөйүү дейт, төлдөө деген маселе бар. Ошол нерселер, ошол сезимден улам, шахвания, кумар каалоолорунан улам, жана ага шайтандын васваса кылуусу бар да, ювасвису фи судуриннас, анын жүрөктөрү, адамдардын жүрөктөрүндө шайтандар васваса кылат, каналдар бар, жолдор бар. Ошентип окшогон бир нерселерден улам, ошол эле мезгилде күч кудуретинин чектелгендигинен улам экөөнүн ортосунда мындай бир неме жаралат дейт да, күрөшү жаралат дейт. Бияктан рухуң улуу аламды көздөй умтулуп атат, аруулукка, ыйыктыкка умтулуп атат. Бияктан нафсиң, жаныбардык сезимиң, нафси каалоолоруң, шайтандын азгырыктары төмөнкү нерселерге умтулуп атат. Экөөнүн ортосунда бир карама каршылык, бир пикир келишпестик пайда болот дейт да. Анан мунун натыйжасы биз кутулгус менен натыйжага чөбүз. Экөөнүн карама каршылыгынан кутулгус менен натыйжага чөбүз. Ал кандай натыйжа? Катага чөбүз, кайра туура кылабыз, итаат кылабыз, кайра тоңмоюндук кылабыз. Ошентип орун алмашып кете берет дейт да. Бул тууралуу пайгамбар алейхиссалам мындай деген: астагфиру билла. Ошого куллу бани адам хотто, адам уулдарынын бардыгы ката кылат деп атат. Ва хайрул хоттоина тавабун. Демек, ката кылат деген ушул. Жанакы руху болгондуктан бирде жакшы кылат, нафсиси болгондуктан бирде жаман кылат, бирде итаат кылат, бирде боюн сунбайт. Ушундай болгондуктан адам уулдардын бардыгы ката кылат, бирок ката кылгандардын эң жакшысы, күнөө кылгандардын эң жакшысы ошол тооба кылгандар. Эси барда этегин жыйып, тооба кылып кайткандар эң жакшылар дейт да. Демек, рух, жүрөк итаатты көздөй умтулат. Кудай Тааланын буйругун аткарууну көздөй умтулат. Шахват каалоолор, жаныбардык сезимдер, нафсинин үрүштөрү адам желкесинде оорундук кылып, өйдөнү көздөй учуртпай, ылдыйды көздөй олтурууга түртөт дагы. Ошентип Кудай Тааланын жолунда бирде түз жүрүп калат, бирде кыйшайып калат, бирде итаат кылып калат, бирде моюн сунбай калат. Мына инсандын натурасы ушундай дейт. Инсандын шааниси ушундай дейт. Ушундай болуп алмашып турат дейт. Мусулмандын ар бир заманда, ар бир доордо мусулмандын шааниси, натурасы ушундай болгон дейт. Пайгамбарлардан жана элчилерден башкасы дейт. Пайгамбарлар жана элчилер акыйдадан билесиз, маасум болгон, күнөөлөрдөн оолак болгон, пайгамбар болгонго чейин, пайгамбар болгондон кийин дагы Кудай Тааланын дааватын, Алла Таалага чакырууда адамзатты бир ката кетирбеш үчүн, ийгиликке жетиш үчүн, туура жолдо мусулмандарга, адамдарга үлгү болуш үчүн Кудай Таала буларды күнөөлөрдөн оолак кылып койгон. Албетте, бирок неме болушу мүмкүн, адам пайгамбарлар, элчилер унутуп калып бир күнөө кылып коюшу мүмкүн, унутуп калып бир ката кылып коюшу мүмкүн да. Бул баягы пендечилик жагы да каралыш керек да. Болбосо Алла деген пайгамбар да биз алар анда унутуп калмак да, адамдарчы ээрчибей калмак да. Алар деген периште да, алар деп күнөө кылганды мындай. Ошого Кудай Таала данышмандуулук кылып, кичине мындай бир унутчактыктын натыйжасында бир ката дегенде да күнөө эмес. Мисалы пайгамбар алейхиссалам намазда кээ бирде жаңылып калган, ал да кайра үммөтүнө сабак болуш үчүн жаңылып калганда кандай иш кылабыз? Сажда сак кандай кылынат дегенде, Демек, ушул экөөнүн ортосундагы карама каршылыктан болгон данышмандуулук эмне? Рух Кудай Тааланы көздөй умтулуп атат, улуу аламды көздөй умтулуп атат, жүрөк экөө. Түз жолдо болоюн деп атат.
Ошол эле мезгилде адамзаттагы алсыздык, шахват, каалоо, жаныбардык сезимдер булар болсо адамдын желкесиндеги оор жүк болуп ылдыйды көздөй басып, аны өйдөнү көздөй учуртпай атат. Демек мындан даанышмандуулук эмне, Кудай Таала эмне себептен мындай ушундай бир карама каршылыкты кылып койгон адамда десе, мында даанышмандуулук Аллага ыйман келтирген пенде бул күрөштөн, рух менен нафсинин ортосундагы күрөштөн ушундай бир кыйынчылыкты, проблеманы көрүш керек. Ал проблемадан, ал мушкиладан, кыйынчылыктан бир гана Кудай Таалага жүздөнүү менен, ага жалбаруу менен, андан жардам суроо менен гана кутула аларын билиш керек дейт. Кудай Таалага качат, алсыздыгынан Кудай качат. О Кудай, алсызмын, жардам бер деп алсыздыгынан Кудай Таалага качат. Жалындаган шахват каалоордун жамандыгынан кайра эле Кудай Таалага качат. Кудай Тааланын алдында алсыз экендигин, кор экендигин моюндайт. Эчтеке эмес экендигин, сенин жардамың болбосо мен нафсиме бир секунд дагы күчүм жетпейт о Кудай. Сенин жардамың менен нафсиме каршы туруштук берем. Сенин жардамың менен шайтанга каршы, сенин жардамың менен каалоома каршы кичине аракет кылам деп эчтекеге эмес экендигин, Алла Тааланын жардамы болбосо, Алла Тааланын кубаты болбосо, эч нерсе кудай жетпейт экендигин билүүсүнө алып барыш керек дейт да, мындан болгон даанышмандуулук. Ошого да баягы эч качан пайгамбарыбыз мен Кудай Таалага дасташына кулчулук кылып койдум деген эмес. Ушундан улам мисалычы, кайсыл пайгамбар, бардык пайгамбарлар пайгамбарыбыз башында туруп, о Кудай, сага ылайыктуу ибадат кыла албадык, о Кудай, сени ылайыктуу тааный албадык деп ошончо ибадаты менен кайра өзүнүн бир күнөөкөр экенин моюндап атат. وهذا المصير الذي ينتهي إليه العبد فرارا من التناقض الذي وصفته لك هو المعني بكلمة العبودية وهي الغاية القصوى من تقلبات الإنسان في حياة الدنيا. Пенденин бул дүйнө жашоосундагы тиги конечныйга барган түпкү максаты ушул убудият болуш керек дейт да. Убудият дегени ошол Кудай Тааланын алдында алсыз экендигин билүү. Кудай Тааланын жардамы болбосо, анын мээрими болбосо, ага анын алдында эч бир итаат кыла албай тургандыгын билип, Кудай алдында алсыздыгын моюндап, анын жардамысыз эч ким экендигин билип, эч нерсеге эмес экендигин билип, абсолюттук түрдө өзүнүн алсыздыгын билип, Кудай Тааланын чексиз кудуретине баш калай турган сезимди убудият деп коет да. Эгер бул чыга турган болсо, адам текебер болуп кетет. Адам ужуп болуп өзүнө бере баштайт. Муну мен кылдым деп төш кага баштайт. Ошондуктан сырттан көрүнгөн ибадаттардын эч бир пайдасы жок, баркы жок, наркы жок, эгерде адамдын жүрөгүндө уялаган ушул убудият сезими болбосо. Инсан эгесине болгон толук муктаждыгын билдирүү, абсолюттук муктаж экендигин билдирүү. О Кудай, мен сенсиз эч ким эмесмин. Ошого менмин деген алымдар, Бадиузаман Саид Нурси, олиялар, роббани заттар, кутуптар эмне деген? Ана ласту шай деген. Мен эч нерсе эмесмин деген. Эч нерсе эмесмин деген. Ошентип, бул алсыздыгын билүүсү аны дуага түртөт, жалбарууга түртөт, үмүт кылууга түртөт, Кудай Тааланын жардамын суроого түртөт дагы, Кудай Таалага жакындата турган бир тепкич болуп берет бул кулчулук сезими. Аны ыраазычылыкка жеткире турган бир ачкыч болуп берет дейт. Ошондуктан пенде канчалык намаз окусун, орозо тутсун, ибадатта канчалык чебер болсун, тасаввуфта канчалык чебер болсун, эгерде Кудай Таалага болгон муктаждык сезими, Кудай Таалага болгон ифтикор, о Кудай, мен сага муктажмын, мен сенсиз эч ким эмесмин, могу кылып атканымдын баардыгы мен кылбай элемин, сенин жардамың менен кылып атам о Кудай. Мында мен үлүшүм жок, мен сен жардам берип атасың мунун баарында. Кудайда болгон муктаждык сезими болбосо, инкисар, Кудай алдында ошол кемчиликтүү ибадат кылып аткандыгынан улам бушайман болуу, о Кудай, ушу сага ылайыктуу ибадат кыла албай койдум да деп ушундай бир бушайман болуу сезими болбосо, анда сырттан көрүнүп аткан сенин чебер ибадатың, орозо, намазың бардыгы бекер дейт да. Анткени себеби ошол ибадаттын булагы, тамыры ушул болуп бериш керек да, убудият болуш керек.
Бирок ушул бушаймандык, Кудай алдында ибадатты толук кыла албай аткандыгынан улам келген бушаймандык каяктан келет дейт. Бул сезим кантип пайда болот дейт. Бул ошол жанакы рухуң менен нафсиңдин кагылышынан улам пайда болот дейт да. Эгерде рухуң күчтүү болуп, жанакы нафсиңдин каалоолору болбосо, ибадатың уникальный болсо, ибадатты кылууда сага азгырыктар жок болсо, шайтан азгырыгы жок болсо, нафси каалоонун азгырыгы жок болсо, анда сенде жанакындай бушайман сезим болбойт да. Сенде уже бул жерде келет. Мына элестет дейт, Кудай Таала сага ушундай бир адамдык күч кудурет берип койду, анын буйруктарын аткарууда ушундай бир толук кемел кылдың дейт. Эч бир кемчилик жок дейт. Бул сени дейт мактанууга алып барат дейт. Иажаб би кувватик. Бул ужуп калып барат дейт. Ужуп деген бул Кудай Таала берип аткан тофигин, ооматын өзүңө байлап алыш. Мен кылып атам депчи. Бул болсо текеберликтин тамыры ушул ужуп да. Мен кылып атам деген нерседен анан текеберлик өсүп чыгат да. Бардык кылып аткан эмгектериңдин, мээнеттериңдин мөмөлөрүн өзүңө байлай баштайсың. Мен кылып атам. Мен депчи. Мына ошондой болуп калмак дейт. Анан бул болсо пайда бербейт. Анан дагы Алла Тааланын аяты каякта калат? Астаиду билла, я юханнас антумул фуқара илаллах, валлаху хувал ганиюл хамид. Эй адамзат, силер Аллах Таалага муктажсыңар. Алла Таалага тынымсыз түрдө, абсолюттук түрдө муктажсыңар. Кедейсиңер. Аллах болсо ал беймуктаж, бай, макталынган, даңталынган зат деген аят каякта калат? Эгерде ибадатың толук кандуу болуп, нафсинин үрүштөрүсүндө жок болгон болсо, натыйжада кылган ибадатыңдан маан чыркап, кыйратып койдум деп төш кагып турсаң, анда бул аяттын маңызы каякта калат дейт да. Ошондуктан Хикамул Атоян башка жеринде айтат. Текебеликти тартып келген ибадаттан дейт, убудият тартып келген кулчулук жакшы дейт. Текебеликти тартып келген ибадаттан бир ибадат кылып койдуң, ажылык кылып койдуң, орозага кармап койдуң, бир нерсе кылдың, анан ошо маан чыркадың, мен кылдым деп. Ошондон дейт, бир күнөө иш кылдың, күнөө иш кылып алып бушайман болдуң, Кудай болдум, акмак болдум деп. Ошонун жакшыраак дейт, жанакы текеберленип ибадат кылгандан дейт да. Демек, инсандагы орнотулган алсыздык, жана башында суроо берип атпады беле? Пендеси Алла Тааланы жакшы көрүп атса, анда эмнеге Кудай Таала бул алсыздык берип, күнөөгө душар кылып койгон деп атпайбы? Ошол пенденин сыртынан караганда ошол орнотулган андагы алсыздык, кээ бир учурларда нафсисине болгон жеңилүү, мындай сырттан караганда бир сыноо боло турган болсо, маңызынан алып карай турган болсоң, Кудай Тааланын ыраатчылыгына жеткире турган бир Алла Тааланын бир нематы да. Ошол ибадаттын бериштелердин даражаларынан дагы өйдө кылып, ибадаттын төрүнө алып бара турган ушул сезим да, алсыздык. Бул болбогондо биз жанакындай болуп манчыркап калмакпыз, текеберленип калмакпыз дегендей. Убакыт барбы? Токтотолу же уланталыбы? 45-44 мүнөттөй болуп калды. Кийинки сабак инсандын инсанга болгон махабаты тууралуу экен да. Кандай кылалы? Эмки дагы уланталы. Субханакаллаху бихамди, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Бирахматика я архамар рахимин. Алла разы болсун.